кутмандуу таң. Баарыңыздарга кутмандуу таң. Угулуп көрүнүп жатсам плюс басабыз. Кимге көрүнүп угулуп жатсам плюс басабыз. Дилбар, Назгүл, Нургүл, Эркайым, Гүлкайыр, Аджар, Азиза, Айзат, Тося, Мухаббат, Миргүл, Кайыргүл, Каныкей, Парида, Аксам, Майка, Сумира, Айпери, Зария, Наргиза, Нурила, Апиза, Жаннат, Адеми, Нуржан, Бема, Аджар, Гүлшан, бирден 10го чейин өзүбүздү настройкалайбыз, бардык жака настройкалайбыз. Ийгиликке, жакшы күнгө, жакшы маанайга энергиябызды оңго көтөрөбүз. Сабакка 100% даяр болобуз. Кандай эс алдыңыздар? Майрамыңыздар менен. Бул түз эфир. Бүгүн 22 март. 6-дан канча өттү? 2 мүнөт өтүп кетти. Майрам жакшы достуңарбы? Норуз майрамыңыздар менен. Бул жылы бүт жазган 100 максаттарыңар сөзсүз орундалсын. 131 адам. Башында эсиңердеби 800 адам кирип аткан. Закон Паретто ар дайым иштейт, ар интенсивде иштейт. Закон Паретто деген 80-20 деген закон бар. 100% башында адам катышат, настрой кылат, все. Мен жашоом өзгөртөм. Ушул күндөн баштап мен таң камал турам, күндө сөзүмө турам дейт бардык адамдар. Анан эртеси күнү эле баягы эле эски адатына түшөт. Кийинки күнү дагы эски адатына түшөт. Ошентип адамдар экиге бөлүнөт. Ийгиликтүү жана ийгиликсиз болуп. Тони Роббинске барганда биз Тони Роббинсте биринчи эле ал чыгып саламдашкан жок. Мен ошол сөздү айтып кет деп бүгүн айткан экенсиңер. Бир эфирде записти жибергенде айтып туруп до конца айткан эмескем. Ийгиликтүү жана ийгиликсиз болуп бөлүнөт дейт адамдар. И аларды бир эле нерсе айырмалайт. Бир эле нерсе. Ийгиликтүү адам дагы, ийгиликсиз адам дагы максат коёт, аракет кылат, тырмышат. Бирок ийгиликсиз адам биринчи, экинчи, үчүнчү тоскоолдукта сдается, колун таштап коёт. Акырына чейин барбайт. Ал мындайча айтканда максатын, кыялын сатып кетет. Сдается. А ийгиликтүү адам до конца барат. Кандай кыйынчылык болбосун, эмне гана болбосун, өжөр болот. Максат койду, до конца барат. Акырына чейин баштаган ишин аягына чыгат. И ошол жерде мага ушунчалык таасир этти, ошол сөз ушунчалык таасир этти билбейм. Ошол күндөн баштап мен өзүмү ийгиликтүү адамдардын катарына кошом деп чечтим. Ошол күндөн баштап мен баштаган ишим аягына чыгам. Эмне деп сөз берген болсо, оозуман эмне деп чыккан болсо сөз аткарам. Мен до конца барам. Кандай гана максат койбойн, мен акырына чейин барам. Деп мен өзүмө ошондой сөз бергем. Тони Роббинске барганда Сингапурда. Ага чейин бирок ал сөздү мен миллион жолу уккам, бирок ошо эмнегедир именно Сингапурда ошол Тонинин сөзү мага өтө катты таасир берген. И бул жерде дагы до конца барышыңарга, акырына чейин эртең менен туруп барышыңарга эместерге суранар элем. Ушунча баштадыңыздар, ушунча акча төлөп катышып атасыңар. Акырына чейин до конца онлайн эртең менен көргөнгө аракет кылыңыздар. Бул жерде где-то 20% Россиядан, калганы Кыргызстандан. Кыргызстанда саат 6-да турса болот, 6-да туруш керек. Эмне үчүн эртең менен баарын мен түшүндүрдүм. Кто рано встает, тому Бог дает. Эртең менен биздин энергиябыз башкача болот. Сознаниябыз активный эмес, подсознаниябыз активный. Айткандын баары, уккандын баары сонун сиңет. Ошондуктан эртең менен көрүш керек сабакты онлайн. Анан албетте онлайнда живой энергия бар. До конца барабыз, Ким до конца барат мен менен таң камал. Бирок мына кийинки жумада биз ойлонуп атабыз, эмне болот? Биз эртең Москвага учабыз да. Москвага учабыз, и Москвада саат 6 болгондо, биздин Кыргызстан саат боюнча 6 болгондо, Москвада 3 болуп калат экен. Анан 3-тө кантип өтө мен ойлонуп атам да, потому что 3-тө баягы активно уктайсың го. Ошого Москванын сааты боюнча эле 6-да туруп өтө берем мен өзүм кайсыл жерде жүрсөм саат 6-да. Бирок Кыргызстандагылар саат 9-да көрүшүңөргө туура келип калат.
Москвадагылар саат 6-да көрүшүңөргө туура келет. Ошон үчүн бир жума биз Москвада болобуз, бир жума саат 9-да көрүшүңөргө туура келип калат. Ну көбүнө жыргал. Ну көбүнө жыргал эмес себеби дегенде 6-дагы энергия башка. Ну саат 3-тө туруп өтө тоже мага дагы неудобно. Ошого Москвада болгонубузда Кыргызстан сааты боюнча 9:10 болуп кетеби, канча болуп калат? 3 саат разница. Ошого уйкучулар кубангыла. Кийинки жума мына 23 эртең учсак, 24-төн баштап московский саат боюнча 6-да өтөм. Жумушта болуп калабыз дейт. Ну запись көрүп каласыңар, жумушта болуп калат. Жумушта болбогондор онлайн көрөсүңөр. Анан мен азыр бир сабакка катышып атам да. Соңунун сабакка катышып атам, тоже онлайн. 2015 жылдагы записти көрөм, бирок бул жерде записке деген бир ой дагы болбош керек да силерде. Главное ошол сабактан эмнени алам? Маалыматка басым жасаңыздар и маалыматты пайдаланыш керек. Анан бул жерде баарыбыз чечим чыгарабыз го. Чечим чыгарганыңызды каяктан билесиз? Мисалы, жашоомду өзгөртөм, ийгиликтүү болом деп чечим чыгарганда, чечим чыгаргандын биринчи белгиси бул ошол чечимге карата кыймыл-аракет жасоо. Кыймыл-аракет жасоо болуп калат. Азиза, VIP саат канчада болот дейт. Билбейм, барайлы Москвага барганда биздин график кандай болот. Кандай болгон чакта дагы мен өзүмүн бере турганым берем. Силер өзүңөр саатыңарга туура келип калса, көрүп каласыңар, саатыңарга туура келбесе запись көрүүгө туура келет. Бир жума ошондой болот эми. Шартка карайбыз. Эмнени айтып аттым эле? Суроом бирдекени айтып аттым эле. Чечим тууралуу сүйлөшүп аткам силер менен. Чечим чыгарганда сөзсүз түрдө закрепляется действием орусчасы, кыргызчасы. Эгер сиз чечим чыгарсаңыз, ошол нерсени уже жасап баштаганыңызда гана чечим чыгарган болосуз. Эгер сиз кыймыл-аракети жок эле чечим чыгардым, мен всё, мынтем, антем деген сөздөрдү айтып туруп, бирок кыймыл-аракет жок болсо ошого карата, мисалы мен арыктайм деп чечим чыгардыңызбы, уже сиз арыктоо процессинде туруп калышыңыз керек. Уже диетада, уже спорт, баардыгын подключение кылышыңыз керек. Мисалы, бизнес баштайм дедиңиз, уже бизнести жасап атышыңыз керек болот. Мамилеми чындайм, мамилеми оңдойм жолдошум менен же аялым менен дедиңизби, уже ошол нерсеге аракет кылып, уже кыймыл-аракет болуш керек да. Эгер кыймыл-аракет жок болсо, жөн эле мына жерде мен чечим чыгардым, бул пустословие, мындайча айтканда. Просто жөн эле пустой эле звук да, мындайча айтканда. Ошондуктан чечим чыгардыңызбы, сразу аркасынан ошол нерсеге, чечимге карата кыймыл-аракет менен закреплять этишиңиз керек болот. Жашоомду өзгөртөм дедиңизби, өзгөрүүгө жол таштаңыз. Эртең менен турам дедиңизби, туруңуз. Могу жерде 282 адам отурат, азаматсыздар. Кийин записти көргөндөр деле азаматсыңардын түрү жок. Мына эртең менен онлайн көргөндөргө караганда бир аз азыраак азаматсыңар. Бүгүнкү темабыз, сонун тема, эмоциональный интеллект максатка жетүүдө өтө чоң мааниге ээ. Радислав Гандапастын эмоциональный интеллект деген сабагы бар. Катышсаңар болот, как раз азыр, по-моему, болуп атат онлайн. И ал көбүрөөк прям глубоко өтө терең берет бул теманы. Мен баягындай ток этер жерин айтам да, эмоциональный интеллектти кантип көтөрөбүз, кантип башкарабыз и биздин ийгилигибизде, биздин максатка жетүүдө кандай таасири бар. Радислав Гандапас айтат: максатка или ийгиликке таланттуу же акылдуулар жетпейт, а эмоциональный интеллекти жогорулар жетет. Эмоциясын башкара алган адам жетет. Эмоция бул өтө мааниге ээ. Эмне үчүн? Мисалы, көпчүлүк учурда бир жумуш кылып атып, биздин сабырыбыз жетпей калат да. Сабырыбыз жетпей калганда биз эмне кылабыз? Эмоцияга калтырабыз дагы, жанагы жумушту таштап коюшубуз мүмкүн. Же болбосо үй бүлөдө эле ошол эмоциональный интеллект төмөн болгон үчүн, эмоциясын башкара албаган үчүн болбогон нерсенин айынан урушуп кетиши мүмкүн да, ажырашып кетиши мүмкүн. И бул жерде эмоцияны башкаруу өтө чоң мааниге. Бизнесте, ийгиликке жетүүдө, мамиле курууда, ден соолукту чыңдоодо эмоциональный интеллект өтө жогорку мааниге ээ. Эмоциональный интеллект деген тууралуу мен каяктан угуп, ошол как раз 2 жыл, 3 жыл мурунку менин сабактарым көрсөңөр, мен такыр өзүм эмоциямды такыр башкара албайт болчумун. Мынтип негативный бирөө комментарий жазып калса, ошол момент уруш берет элем. Ошол момент прям азыр көрсөм күлкүм келет. И аябай вспыльчивая болчумун мурда.
аябай сразу жарылып кетет элем да, моментально. И бул жерде эмоциональный интеллект деген как раз эмоциясын башкаруу интеллекти. Бизде IQ жана EQ бар да. IQ деген бул акыл деңгээлинин коэффициенти, умственный интеллект деп коет. IQ боюнча тесттер бар. Көрсөңүздөр болот, IQ-ңуз канчалык деңгээлде логикаңыз күчтүү иштейт, канчалык деңгээлде акылдуусуз. Бирок IQ-нун эмоцияга эч кандай тиешеси жок. Наоборот, IQ бул такыр башка нерсе, эмоция бул такыр башка нерсе. Мага болбой калат дейт Ирлан, 9-да жумуш. Эми жумушуңуздан эч качан келбейсизби? Келептирсиз, когда-нибудь келип анан бошогондо көрө бересиз да. 48 саат сакталып атат эфирлер. 48 сааттын ичинде ким көрбөсө удаление, 48 сааттын ичинде 1 саат убакыт таба албасаңыз өзүңүз үчүн, өзүңүздүн өсүңүз үчүн. Билбейм анда жашоо кимдики, сиздикиби же бирөөнүкүбү. 48 саат, 48 сааттын ичинде 1 эле саат убактыңызды бөлүшүңүз болот. IQ деген бар, бизде EQ деген бар. IQ бул биздин акылыбыз. Акылыбыздын деңгээли, мындайча айтканда канчалык деңгээлде биз акылдуубуз, логикабыз канчалык деңгээлде иштейт. Тест на IQ деп издесеңер онлайн тесттер толтура чыгат. Примерно адамдардын IQ-су 60-тан 200-гө чейин болот. EQ кечиккениңерди далилдештин кереги жок. Жазбайбыз чатка ашыкча. Мени сбивать этип атасыңар. EQ бул эмоциональный интеллекттин деңгээли. Бул биздин эмоциябызды башкаруучулук деңгээли. Эмоцияны канчалык деңгээлде башкара алабыз. Башкаруу коэффициент. Не кылайын эми Парида? Бардыңар эми алып баштадыңар го, мага туура келбейт деп. Эми түнкү саат 3-тө мен дагы туруп өтө албаймын. Я беременна. Эми мен жалынтып эле эме кыла бербей элечи. Москвага по-любому барам мен. По-любому саат 6-да өтөм, московский саат боюнча. Каалайсыңарбы, каалабайсыңарбы, ошондой болот. Ошол теманы жабайлы суранычы. Давайте темага өтөйлү. Налган токтотобуз. Токтоткула налганды, пожалуйста. IQ, EQ. Бул эң кызык жери биздин эмоциональный интеллект канчалык жогору болсо, эмоциябыз, интеллект эмес, эмоциябыз, мисалы, эмоциябыздын интенсивдүүлүгү өтө канчалык жогору болгон сайын IQ'буз төмөн болуп калат. Кандайча? Кандайча? Мисалы, биз аябай жинибиз келгенде, аябай мындай эмоциябызга алдырганда, мунул акылыбыз төмөн болуп калат. Эстеп көрсөңүз, сиз аябай жиниңиз келгенде, биз логикабыз, ойлонуучу деңгээлибиз такыр жок болуп калат. Ойлоно албай калабыз да. Эмоциябыз бийик болгондо биз ойлоно албай калабыз. Көпчүлүк учурда аябай жанагы көпчүлүк учурда ажырашуу, кылмыштар ушул эмоция бийик деңгээлде от болуп, мындай бийик деңгээлде болот дагы, ошондо ойлонуу системасы иштебей калат. Разум отключается, орусча. Акыл өчүп калат. Ошол моментте ким түшүнгөн болсоңор плюс басып койгула. Акыл кетет, жин келгенде акыл кетет деп коет го. Бул жерде биз түшүнүшүбүз керек. Эмоциябыз өтө бийик болгондо, интенсивность, биздин акылыбыз иштебей калат. Ошол моментти жакшылап түшүнүп алыңыздар.
Эгер биздин эмоциябыз интенсивность бийик болсо, ошол моментте акыл такыр иштебей калат, биз акылга сыйбаган жумуштарды жасап, акылга сыйбаган нерселерди айтып коюшубуз мүмкүн. И сонун сөз бар. Не отвечай, когда ты зол деген сөз бар. Эгер сен жиниң келип атса, катуу жиниң келип атса, лучше жооп бербей турганың абзел дейт да ошол моментте. Себеби дегенде биз акылыбыз иштебейт, уже только эмоция менен сүйлөп калабыз дагы. И биз өтө жаман сөздөрдү сүйлөп алышыбыз мүмкүн, жаман нерселерди жасап алышыбыз мүмкүн ошол моментте. Эмне кылабыз? Бүгүн мен силерге ошол эмоцияны затуплять этишти үйрөтпөйм, мындай өчүрүштү үйрөтпөйм. Наоборот, интенсивность, мисалы, от болуп күйүп атканды азайтып, акырын жок кылышты үйрөтөм. Мисалы, от болуп турган эмоцияны жаап коет көпчүлүк учурда. Бизде интро, экстра эмоциональный адамдар бар. Интро деген эмоциясын бар, жини келет, аябай жаны чыгат, бирок ошол эмоциясын да сыртка чыгарбайт дагы, мынтип жутуп коет. Мен силерге бүгүн жутушту үйрөтпөйм, себеби жуткан эмоция по-любому бир күнү чыгат. Интро адамдар бар, интро эмоциональный адамдар бар. Эгер сиз интрого келе турган болсоңуз, бирди басасыз, экстрага кирсеңиз экини басасыз. Азыр түшүндүрүп берем. Интро деген бул сиз жиниңиз келген моментте, ошол моментте жиниңиз келет, кайгырасыз или бирөөгө кап болосуз, ошол моментте жооп бербейсиз дагы, ичиңизге жутуп коесуз. Экстра моментально жооп берет. Жини келдиби, ошол жерде сразу жооп берет, сразу ордуна коет, эмоциясын чыгарып уруш берет, же болбосо кыйкырып берет. Моментально айтып турат. Мен экстрага кирем. Кээ бирок адамдар интро. Бирок интро, экстра айырмасы жок, экөөнө тең зыян. Зыян келет, себеби дегенде интро по-любому жарылат, себеби дегенде бул от сыяктуу, баягы шарик сыяктуу. Ал бир жака кетип калган жок эмоция. Баягы шарикке кире берет, шарик акырын эмне болот, жарылат. Болбогон нерсеге жарылып кетишиңиз мүмкүн. Болбогон нерсеге ыйлап урушуңуз мүмкүн. Болбогон мындай нерсеге күлүп, каткырып жатып калышыңыз мүмкүн, эмоцияңызды такыр башкарбай калышыңыз мүмкүн бир моментте. Себеби дегенде ал топ болуп, баягы шарик жарылат да. Жооштон жоон чыгат деп коет го. Ал топ жүрө берет да. Ал такыр туура эмес топ жүргөн, себеби дегенде ден соолугуңузга өтө зыян. Экстра болгон эмнеси жакшы, ал топтобойт, сразу моментально чыгарат, бирок көпчүлүк учурда отношениялар, бизнесте аябай зыянын келтирет. Ошондуктан бүгүн силерге мен эмоцияны жок кылыш, мындай затуплять этип, киргизип, мынтип мындайча айтканда, ошол отту ичиңизде сакташты эмес, оттун интенсивностун азайтышты үйрөтөм. Интрога деле, экстрага деле пайдасы жакшы. Кандайча бизде методдор бар. Биринчи метод бул эмпатия. Эмпатия деген бул орусчасы сопереживание, кыргызчасы сопереживание, кыргызчасы абалга кирүү. Эмне үчүн мен орусчага түшүндүрүп атам, себеби бизде казак бауырлар барбы мына жерде? Аябай көп Казакстандан катыша башташты. Кыргызча кичине түшүнбөй калышат деп кыжалат болуп эле орусча, кыргызча түшүндүрөм. Өзбекстандан катышкандар бар. Баарына түшүнүктүү болуш үчүн ошо орусча, кыргызча түшүндүрүп атам. Абалга кирүү, сопереживание кандайча? Мен силерге азыр история айтып берем. Мен бир тууган иним, кичинекей иним экөөбүз кетип атабыз машинада, ал за рулем. Ал экстра, моментально жарылып кетет. Эмоциясы аябай постоянно эмоциональный. И кетип атсак, машина токтоп калды. Тар көчөдө кетип атсак, астыда турган машина токтоп калды, резко токтоду. Уже менин иним жарыла баштады, сөгүнө баштады, жини келе баштады. Мынага эмне болду деп сигнал бере баштады. Анан акырын эшик ачылып, бир кемпир түштү. Кемпир түшүп, баргы чакты менин иним просто взорвался, баягы сигналды басып атат, нерв, как будто, не знаю, эмнеге жаны чыкты түшүнбөдүм, мен карап калдым. Ушунчалык жини келип атат, сөгүнүп атат эми өзүнүн тилинде. Анан сигналды басып атат, баягы астыда турган машинага жини келип атат. Анан сагын эмне болду? Элестет, ошол биздин машинадан түшүп келе аткан биздин энебиз, биздин апабыз болуп калышы мүмкүн. Кичине сабыр кылабыз, 2 мүнөттө эч нерсени чечпейт. Десем,
ал мынтип өзүнө келип сразу уялып да кетти да өзүнүн кылып аткан кылыгыначы. Мындайча айтканда ал ошол моментте эмоциясын притуплять эткен жок, бир жерине киргизип алып бекитип алган жок. Ал эмоциясы отуп кадимкидей мындай өчтү да. Өчүп анан чындыгы эле эмпатия кылды, сопереживание кылды. Ушунун ордуна мен апам болуп калсачы, ушунун ордуна мен чоң энем болуп калсачы кандай болмок? Эгер сен да ошону түшүрүп атсаң апаңа сырттан бул жактан бирөө аябай сигнал берип сабыры кетип атса кандай болмок десем, жооп берген жок, бирок түшүндү да, түшүнүп мындай өзүнө келип жакшынакай болуп калды. Уялып калды мындайча айтканда. Бул бир эле мисал да. Бирөө сизге жини келип атканда, бирөө менен урушуп атканда же болбосо таарынып атса, ордуна коюшуңуз керек болот өзүңүздү. Ошонун мындайча айтканда адвокат болушуңуз керек да, ошол моментте защита кылышыңыз керек. Эмне үчүн ал ошондой жол тутуп жатат? Эмне үчүн ошол адам ошондой сөздөрдү сүйлөп жатат? Эмне үчүн жини келип жатат? Эмне үчүн кыйкырып атат? Эмне үчүн айкырып атат? Эмне үчүн он такой злой? Жанагы адамга эмпатия кылабыз. Биринчи жинибиз келерден мурун или бир нерсе жасап койсо да биздин жинибиз келе турган. Мен ошонун ордунда болгондо кандай тутмакмын өзүмө? Или менде деле болобу? Мисалы кечиккенде да бирөө мен билем, мына жерде менин командам барбы жокпу? Аябай кечиккендерди жаман көрөт элем да. Мен өзүм вовремя барып алып, анан кечиккендерди кийин тизип алып жолугушууга барып алып, тизип алып уруша берет болчумун. Бир жагынан жакшы, жаналар кийин вообще кечикпей калды, өтө пунктуальный болуп калышты бир жагынан. Бирок бир жагынан жаман да, себеби дегенде алар как бы убактыбыз ошол урушканга кетип калат болчу. Анан албетте мен аларга жаман көрүнөт элем. Аябай урушуп салат элем. Даже помню, жакында эле биз Жалал Абадка бардык, анан маркер барбы десем, доскасы турат, маркери жок. Анан жок дедилер, макул сүйлөй берем дедим анан. Алардын жүрөгү түшүп калды, кыздардын жүрөгү түшүп калыптыр. Анан кийин бүткөндөн кийин айтып атпайбы, азыр урушат деп коркуп калдык дейт. Анан ушунчалык деңгээлде урушчу элемин десем, ооба дейт. Ошол моментте маркер жок, эмнеге даярданбадыңар? Мен келишим билесиңер, конкретно даярданбайсыңарбы? Жоопкерчилигиңер жок деп урушуп салат экелем да. Ошол моментте караңыздар, эмпатия кылышты үйрөндүм да мен. Эми унутуп калгандыр маркерди. Бирөө жоопкерчилиги алган эместир деп мына маани бербей калышты үйрөндүм да. Андан мурун мен ошо эмоциямды башкара албаганда ошол моментте баягы жиним келип сразу экстрамын го, моментально айтып, мындайча айтканда ууну зарды чачып салчумун да. Ошол момент. Мен азыр эстесем күлкүм келет албетте, бирок ошол эмпатия кылышты үйрөндүм, сопереживание абалга киргенди үйрөндүм. Ким түшүнгөн болсо плюс басып койсоңуздар болот. Сиз жиниңиз келген, ошол кайгырган же ыйлаган моменттериңизди эстесеңиз болот. Ошол моментте эмпатия, азыр бизде убакыт көбүрөөк болгондо прям бир эки ситуацияны разбор кылмакпыз мына онлайн. Просто убакыт аз да, медитацияга да убакыт жетпей. Азыр мен даже темам жарымына келген жокмун. Ушунчалык чоң тема бул, ушунчалык чоң тема, өтө сонун тема. Прям жарымына даже келе элекмин да, ачыла элек. Ошого сураныч, чатка жазып, убактымды алып, оюн бөлбөсөңүздөр сонун болот. Вот плюс бас дегенде плюс басып, жазып, жазба дегенде жазбай эле алыңыздар. Экинчи, эмпатияны түшүнгөн болсоңуздар плюс бастыңар, классно. Эмпатия, сопереживание. Бирөөгө жаныңыз чыгып атканда, жиниңиз келип атканда или таарынып атканда, неважно кандай эмоция. Бизде эмоциялар азыр эки түрдүү болот, аны разбор кылабыз. Жиниңиз келип атканда эмне болот? Сразу эмпатия кылабыз, ордуна өзүбүздү коебуз, адвокат болобуз и жанагыны актайбыз. Албетте аны кээде прям жаның чыгып атканда аны ордуна коюп, актап, адвокат боло турганга грамм убактыбыз болбой калат. Ушунчалык интенсивность эмоций высокий, прям өзүң просто кармай албай калсаң. Дагы сонун метод бул ошол логиканы ойготуу методу. Логиканы ойготкондо, могул жерде айтып кеттимби? Эмоция бийик болгондо логика иштебей калат. И наоборот, логика катуу иштегенде эмоция төмөндөйт. Интенсивность эмоций төмөндөйт дагы, эмоция жок болуп калат даже. Только логика болгондо эмоция жок ал жерде, логика бар жерде. Ошон үчүн логикабызды сразу жандырабыз. Могул жерде логика өчкөн мезгилде эмоция правит, а логика 0 болуп калган мезгилде логиканы ойготобуз. Кантип логиканы ойготобуз? Бул биз 100дөн обратно
1ге чейин санайбыз. Эмне үчүн 1ден 100га чейин эмес? Себеби дегенде биз 1ден 100га чейин санасак, буну биз этакча санап жүрөбүз. Бул ушунчалык автоматизированный процесс. Биз 1 2 3 4 5 6 7 деп санай турган болсок, бизде логикабыз такыр иштебейт дагы, разум ойгонбойт дагы деле жеңиңиз келип турушу мүмкүн. Если наоборот окуй турган болсок, наоборот санай турган болсок, мисалы 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93 ойлонушума туура келип атат. Көрүңүздөр, биз себеби дегенде тескерисинен биз эч качан санабайбыз да. Тескерисинен санаганда биз кадимкидей надо будет вспомнить, напрячься, логиканы ойготуш керек болуп калат. Ошол моментте логикабызды ойгонгондо эмоция автоматически өзү түшөт. Автоматически интенсивность түшүп, анан жооп берсеңиз болот. Хотя бы бирөөгө жеңиңиз келип атканда момент жооп бербей туруп, санап, бир минуттун ичинде биз 70ке чейин санап койсок, уже эмоция түшүп, логикаңыз иштеп, анан разумный жооп бере аласыз да, уже адекватно жооп бере аласыз. Экинчи методду түшүнгөн болсоңуздар, плюс басабыз. Тескерисинен санап, логикабызды ойготобуз. Үчүнчү метод заземление. Бул даже Куранда бар. Заземление методу. Акылың кеткенде отура кал деген хадистерде да бар да. Просто отура калыш керек болуп калат. Негедир жерге отура калганда логика өзүнөн өзү ойгонот дагы, эмоция түшөт. Эмне үчүн андай мен билбейм, бирок отура калыш керек болот. Вообще болбой калса, уже никуда уже санаганга дагы абалыңыз жок, эмпатия кылган дагы абалыңыз жок. Уже вообще уже нерв болуп или ияңыз келип, эмоцияңыз 100% болуп атканда, просто деп эле жерге мындай жакыныраак отура калсаңыз, кадимкидей байкайсыз. Башыңыздагы эмоция түшүп, логикаңыз ойгонот. Заземление бул хадисте дагы бар. Бул кантип иштейт мен билбейм, бирок иштейт. Анан 4-чү метод. Просто эмоциональный интеллектти көтөрүү боюнча 4-чү метод бар. Ага мен отдельный убакыт бөлөм. Азыр бул жерде система түзөбүз ага. Ал мен личный өзүмүн методум. Радислав Кандапас эмес, бул мен өзүм система түзгөм. Эмоциональный интеллектти ар дайым бийик көтөрүп жүрөм. Максатка жетүүдө дагы сонун результат берет. Система. Мен жатып ал деген жокмун, отуруш керек дедим. Мисалы, сиз максат койдуңуз 2021-жылы август айына үй алам деп, или машина алам деп. Азыр март, апрель, май, июнь, июль, на август. Август. Мисалы, сиз максат койдуңуз, август айында машина, үй, бүгөөгө тием, или там, не знаю, кандай максат койдуңуз, бир максат койдуңуз. Бизге аламга, космоска, Кудайга запрос кетти, сиздин максатыңыз уже орундала баштады. Бул вовремя, убагында орундалыш үчүн эмоциональный интеллекттин жогору болушу ушунчалык маанилүү. Өтө маанилүү. Бизде эмоциональный интеллект төмөн, орто жана бийик болот. Төмөн болгондо бул 10, 20, 30, 40, 50, 60. Так, 40, 50, 90, 100. Бул жерде бул биздин газ, эмоциональный интеллект мындайча айтканда биздин газ. Азыр могу жерде интенсивность высокой эмоция эмес, эмоциональный интеллектти башкаруу интеллекти, башкара алган деңгээлди көрсөтүп атам. Канчалык деңгээлде өзүңүздү башкара аласыз. Биз дебаттарды мен көп көрүп калдым, жанагы жолдошум аябай
көп көрөт ошон дебаттарды, кечээ президентский шайлоо дебаттарды эле көрүп аттан мен да көрүп отуруп ал жерде баягы өзүмө сабак алып атам да канчалык деңгээлде алар эмоциясын башкара алат. Кээ бирки спикерлер, кээ бирки политиктер өздөрүнөн чыгып кетип атты да, вообще башкара албай кыйкырып, чыңырып алып атты да ошол жердечи. Было очень некрасиво со стороны да. Баягылар эмоциясын башкара албаганычы ушунчалык сөгүнүп, кээ биркилер урушуп, ошентип кетип атты да. Мага бир спикердин эмоциясын башкарган жакты. Атын унутуп калдым, короче, Алиев деген юрист. Аябай бул жактагы оппоненти нерв болуп, прям уже жинди болуп атат да, мындайча айткандачы, жанагынын эмоциясына чыгарайын деп атат, ал спокойно турат дагы. Базар, бул жерде базар деңгээлине түшпөйлү, базар кылбайлы деп өзүнүн сөзүн улап кетип атат да. Базар деңгээлине түшпөйлү деп эле спокойно айтып коет атат. Ушунчалык алдым мен ошол жакшы жагын. Спокойно туруп адамды ордуна коюп койсо болот да. Ал өзүнүн сонун түшүндүрүп атат. Макул, сиз менен туура кошулам, эми мени угуп турсаңыз деп туруп өзүнүн мнениясын ушундай ооба, аккуратно, көрдүңөрбү ошонун выступлениесин ушунчалык эмоциясын башкара алат, ушунчалык берки адамды дагы уялта коет да, ордуна кое коет. Бул жерде базар кылбайлы деп алып аябай сонун сүйлөйт экен. Мен ошону айтып атам. Эмоциясын башкаруучулук деңгээли бул эмоциональный интеллект. Түшүндүк, интенсивность айтпай атам бул жерде. Канчалык деңгээлде төмөн дегенде эмоциясын башкара албаган адам. Такыр башкара албаган адам. Төмөн. Бул биздин газ. Мисалы сиз Ferrari машинасыз, сизде эч кандай газ, топливо болбосо, газды баспасаңыз, не болот? Машина ордунан жылбайт. Эми Бишкектен Ошко чейин канча жол бар? 1000 км в час бар. Ой, 1000 км бар. Эгер сиз 20 км в час жүрө турган болсоңуз, примерно 50 саатта жетебиз. Бул жок дегенде 3-4 сутка. 3-4 сутка эми ортодо чай ичип, жол жүргөндө уктап дегендей. 3-4 суткада жөө чыксак, Ош Бишкек. Суроо бербей турсаңар жакшы болот. Мен азыр до конца айтып бүтө элеккече эле суроо берип, мен убактымы, көңүлүм албагыла. Азыр ар бир жазган адамды буду блокировать. Мен айтып бүтө элекмин. Уже баштадыңар суроо берип. Бүтө элекмин, эми баштадым бул жерде. Смотрите, 1000 км в час. Тем более Айбек, сен бул сабакка катышкансың. Просто азыр өзүңө внимание требуешь. Оштогу живой тренингде түшүндүрүп бергем. Ош Бишкек жолуна чыктык, 50 саат. Биз жүрөбүз. Эгер биз машина менен чыга турган болсок, машина 100 км в час жүрөт. Бул жерде орто. Биз 10 саатта жетебиз. Мындайча тезирээк жетип атабыз. Эгер самолет менен чыга турган болсок, ал 1000 км в час жүрөт, 45-50 минутта жетебиз. 50 минутада. Бул деген мен айтайын дегеним, канчалык газ бийик болсо биз тезирээк жетебиз. Максатыбызга дагы газ канчалык бийик болсо ошончолук жетебиз. Өзүнүн скорость канчалык бийик болуш үчүн бизде газ бийик болуш керек. Эмоциональный интеллектти башкаруучулук бийик болушубуз керек. Төмөн, орто жана жогору. Канчалык деңгээлде биз өзүнүн эмоциябызды башкара алабыз. Төмөн болгондо кандай болот? Бул жерде негативный эмоцияларды айткыла, пожалуйста, жардам бергиле эми. Эми жазсаңар болот чатка. Эмоциональный интеллект төмөн адамдар кандай болот? Негативный эмоциялар жазабыз. Ыйлак болот, налыйт. Налыйт. Эми жазгыла чатка. Налыйт. Вспыльчивый болот. Вспыльчивый. Кыргызчасы кандай? Ушактайт, ладно. Тарынчак. Тарынат. Капризный. Дагы жазабыз. Ооруй берет дейт, ладно. Кайгыра берет. Бетке чабар дейт, хорошо.
кежир, күнөөлөйт, ооба, вечно нааразы, наалыйт, койгулайт, характери жаман, сындырат, балдарыма катуу кыйкырып салам, өзүмө кармана албай калып дейт. Бакырат. Точно Кундуз, сонун айтты. Бакырат, бакырчак. Бакырат. Нерге жазып коеюнчу. И нааразы болот. Ну, в целом түшүнүктүү, бул эмоциональный интеллект төмөн адамдар ушундай болот. Кантип өлчөйт деген суроолоруңарга жооп. Эгер силер ушундай адам болсоңор, көпчүлүк учурда где-то 80% ушундай абалда жүрсөңөр, демек эмоциональный интеллект төмөн. И сиз койгон максатыңызга газ бул жерде өтө төмөн болуп атат. Узакта жетесиз дегеним мен. Возможно, даже жетпейсиз. Ошон үчүн максаттар орундолбойт. Орто деген жер бар. Ортодо биздин жашообузда түрдүү нерселер бар. Жаман нерселер болуп калганда биз ушул абалга түшүп калабыз. Жакшы болгондо биздин эмоциональный интеллект, биз постоянно күлүп жүрөбүз, ыраазычылыктабыз, аябай кубанабыз. Кайра эле жашообузда бир аз нерсе жаман болуп калса эле кайра эле мына абалга түшүп калабыз. Мындайча айтканда нестабильность, нестабильный эмоциональный интеллект. Туруктуулук жок. И бул жерде максатыбызга кээде жетебиз, кээде жетпей калабыз. Акча кээде бар, акча кээде жок. 90% адам ушул жерде жүрөт. Себеби дегенде, кичине эле жашооңузда бирөө менен урушуп калсаңыз, бирөө тарынтып койсо или акча жок болуп калса, все, асан кайгыга түшүп, наалып, нааразы болуп, кыйкырынып, в общем, ыйлап жатып калабыз дагы. И кайра эле жашообузда кичине оңолуп калса, жогоруга чыгып кетебиз. Ой, все хорошо же деп. Мындайча айтканда, нол жерге түшүп турабыз и бул жака көтөрүлүп турабыз. Какой-то бир стабильность, туруктуулук жок. 90% адам ошондой. Акчасы бар, акчасы жок, кээде максатына кээде орундалып калат, кээде орундалбай калат. Туруктуулук жок. Жогорку деңгээлдеги эмоциональный интеллект жогорку адамдар, булар ар дайым ыраазы, наалыбайт, вообще наалыбайт, эч кимди ушактабайт, эч кимди жамандабайт, кайгырышпайт, ар дайым эмоциональный фон алардыкы бирдей. Дайыма веселый, шайыр жүрүшөт, жизнерадостный. Разы, шайыр, жизнерадостный, эми сонун эмоцияларды айткыла. Күлүп жүрөт. Дагы ою таза. Дагы мындай адамдарчы 1% дүйнөдө. Эгер сиз ушундай адамга кирсеңиз, я вас поздравляю, бирок мындай адамдар редкость. 1% адам ушундай дүйнө жүзү боюнча ушунчалык эмоциясын 100% башкара алат өзүн. Ырдайт, тамашалайт, жайдары жүрөт. Ошол эле моментте жашоосунда өтө жаман нерсе болсо, эми булардын жашоосунда эмне проблема болбойт дейсизби? Тирүү адамдын жашоосунда сөзсүз проблема болот. Тирүү адамдын жашоосунда сөзсүз конфликттер болот. Эгер сиз тирүүсүзбү, значит у вас проблема болот да. Проблемасы жок адамдар мөрзөдө жатат да. Адам тирүү экен, по-любому проблема болот, түрдүү ситуациялар болот, эмоцияны текшерүүчү ситуациялар болот. Ошол моментте эмоциональный интеллект жогору адамдар кантип кабыл алат ошол проблемаларды? Баары жакшылыкка деп, сабырдуулук менен, фокус вниманияны проблемага койбойт, фокус вниманияны ошол проблеманы чечүүгө коет. Ладно, проблема болду, болор иш болду дейт. Эми эмне кылсак болот, ошону ойлонот да. Эми эмне болот деп асан кайгы болуп, ыйлап, там агрессияга кирип, же болбосо депрессияга кирип, стресске кирип жатып калбайт ал адамдар. Фокус вниманияны на решение. Кантип ушул проблеманы чечсем болот, кантип ушул ситуациядан чыгып кетсем болот. Ошондой деңгээлде кабыл алат, анан баары жакшылыкка. Кудайым баары жакшылыкка, все будет хорошо деп мындайча айтканда жакшы кабыл алат. Даже жаман келген проблеманы дагы. Кандай жакшылык болду экен деп жакшылык издейт и решенияга коет. Урушту тамашага айлантат. Бирөө аябай кайгырып, капаланып, жини келип атса, ошол адамды дагы успокоить этишти билет андай адамдар. Койсоң деп успокоить этип коет. Эмоциясын башка адамдыкын мындай жок кылып бербестен, наоборот, төмөндөтүп жардамдашып коет. И ал адамдардын, мына эмоциясы 100, 90, 80 болуп жүргөн адамдардын максаты ар дайым
мисалы август айына койгон болсо июнь айында орундалып калат. Анан мен ушул нерсени билгенден кийин мен значит мен максатыма тез жетиш үчүн мен эмоциямды башкарышым керек экен, эмоционалдык интеллектимди көтөрүшүм керек экен. Мен нестабильностьта жүрбөйм, мындан кийин только жогорку деңгээлде жүрөм деп чечим чыгардым. Мен текшерип көрдүм да бул нерсени. Текшерип көрдүм, анан баягы төмөн эмоцияларды такыр иштетпейм деп чечим чыгардым дагы. Бир нече ай такыр жинимди да келтирбедим. Ситуациялар болуп атты, өзүмөн чыгып кете турган. Бирок эмоцияга алдырбай аттым. Ошол моментте эмпатия, жанагы заземление, саноо бүт ошолорду колдонуп жүрдүм. И могул системаны эстеп жүрдүм. Анан дагы мен азыр сизде суроо пайда болушу мүмкүн. Эгер меники нестабильность болсо же төмөн болсо, мен азыр депрессияда жүргөн болсом, кантип мен ошол жогорку деңгээлге чыгам деген суроо пайда болгон болсо, плюс басабыз, и мен силерге жардам берем. Кантип ошол жогорку деңгээлде ар дайым жогорку деңгээлде алып жүрсөк болот. Тоже лично система от меня. И мен ошол системаны колдонгондон кийин, өзүм ошону дайыма жасап жүрүп баштагандан кийин Lexus алам деп максат койгом. Как раз ошону текшерейин дедим. Это работает, не работает деп текшерейин дедим. Август айына машина алам деп койгомсум, июнь айында машинаны алдым да. Көрүңүздөрбү, тезирээк болду, 2 ай мурун болду. Мен ойлогон мөөнөттөн 2 ай мурун болду. Себеби дегенде газ өтө бийик болду. Мен газды бастым да айтканда. Биринчиси, бул бизде кадамдар бар. Кандай кадамдар жасайбыз? Биринчиси бул кечиримдүүлүк. Випте бүгүн ушул теманы улантабыз кеч. Виптегилер энергия каяка кетет деген тема болот. И биздин көпчүлүк энергиябыз ошол капачылыкка, таарынычка кетет. Өтө чоң энергия кетет. И биздин энергиябыз почти биз максатка жетүүгө кеткен энергиябыз туура эмес жактарга, капачылыктарга, таарынычтарга, каяктагы мурунку даже нерселерге эстөөгө, өзүн күнөөлөөгө, өзүн жээгө кетип калат да. Бирок бир эле моментте кечиримдүүлүк, кечирип коюш бир адамды, же болбосо өтө кыйын да. Кечирдим деп кое бересиң, бирок изнутри прям на подсознательном уровне кечириш кыйын. Ал үчүн радикальное прощение жазабыз. Мен силерге анкетасын жиберип коем. Кимге капа болгон болсоңор жазышыңар керек болот. Бизде випте на подсознательном уровне кантип кечиребиз, эмне кылабыз, випте көбүрөөк талкуулайбыз. Себеби дегенде ал глубокая тема, терең тема. Ким эгер прям мен кечиришим керек, до конца кечире албай атам дегендер болсо, випке жазылгыла. Вип 12-апрель башталат. Ал жерде менде авторский медитацияларым бар, өзүм лично жазган медитацияларым бар. Ушунчалык сонун кечиресиздер. Мисалы, бир адамга капачылыгыңыз бар деп ойлойсуз. Мисалы, апаңызга же атаңызга, же болбосо дагы бирөөгө капачылыгыңыз бар. Бирок кечиргенде ошол капачылык кетет. Капачылыктан сырткары дагы ошол адамга баягы кап болуп калгандан кийин чыгып келген дагы башка эмоциялар бар да. Дагы башка эмоциялар бар. Мисалы, ошол эле мезгилде жек көрүү, же болбосо күнөөлүү сезим, же болбосо чувство жалости, түрдүү сезимдер бар да. Мисалы, кечиримдүүлүктү алса болот, кечирсе болот. Жанагы радикальное письмо менен, проработкалар менен просто кечирдим деп от души. Бирок жанагы эмоциялар, башка түрдүү эмоциялар калып калат. Аларды алыш үчүн ошол менде авторский медитациялар бар. Аны только випте берем. И 7 мүнөттүн ичинде эле ошол медитацияны угуп эле сразу жанагы адамдан болгон эмоциялардан арылса болот. Жанагы адамды ушунчалык жакшы көрүп каласыңар. Кечиримдүүлүк. Сиз кечиргенде бирөөнү канчалык деңгээлде жеңил сезгенсиз өзүңүздү? Сонун сезгенсиз. Наоборот, сиз кечиргенде или кечирим сураганда, неважно, сиз ошол моментте күнөөлүүсүзбү, күнөөлүү эмессизби, эч кандай мааниге эмес. Мисалы, сиздин ошол таарынтып алган адамыңыз күнөөлүү, ошол ситуацияны прекрасно түшүнүп турасыз, бирок сиз айкөлдүк кылып, күчтүүлүк кылып,
сабырдуулук кылып жанагы адамдан кечирим сурап койсоңуз, сиз өзүңүздү сонун сезесиз. Ал адам билет күнөөсүн. Ошол сиз кечирим сураганда ал наоборот уялып калат. Уялып калат биринчиден. Экинчиден, сиз жыргайсыз да бул моменттечи. Сиздин эмоциональный интеллект өтө высокий болот. Ким кечирим сураганда өтө жыргаган, плюс басабыз. Или наоборот бирөө кечирим сураса, кечирип койчу десе, макул кечирдим дегенде кандай сонун сезим. Жүрөгүңүз жеңилдеп, жүрөгүңүз балкып, мойнуңузда турган чоң таш түшкөндөй болот. Прям жыргал сезим да, кечирген сезим, кечирим сураган сезим. И неважно, эгер сиз күнөөлүү болсоңуз деле, күнөөңүз жок болсо деле эч кандай мааниге эмес, сиз кечирим сурап коюңуз. Эмоциональный интеллект высокий болуш үчүн, газ басыш үчүн кандай гана ситуация болбосун, ал күнөөлүү адам эмнеге мен кечирим сурашым керек деп отурбаңыз, анализде отурбаңыз, просто барып кечирип койчу, менден кетсе кечирип койчу, суранычы, мен капа кылып алдым окшойт деп, от души прям калпли эмес, сөз учунда эмес, чындап жүрөгүңүз менен кечирим сурасаңыз, жанагы адам сөзсүз түрдө сизди кечиргенде сиздин эмоциональный интеллект высокий болот, максатыңызга сиз оңой жетип атасыз. Ошон үчүн өзүңүз үчүн, өзүңүздүн максатыңыз үчүн сиз кечирим сурашыңыз керек, или наоборот кечирим сурабасыз эле, мен сени кечирдим деп кечирип коюшуңуз керек, унутушуңуз керек. Возможно, ал адам сизди капа кылып алганы деле билбей калышы мүмкүн да, просто капа кылды, сүйлөнүп койду, же болбосо бир нерсе жасап койду, ал өзү деле билбейт. Сиз капа болуп, жүрөгүңүздү оорутуп, эмоциональный интеллектиңизди түшүргөнгө эч кандай кажети жок да. Просто кечирип коюңуз, жүрөгүңүздө капа кармабаңыз. Канчалык деңгээлде жүрөгүңүздө капа кармасаңыз, ошончолук деңгээлде энергияңызды алат, ошончолук деңгээлде эмоциональный интеллект төмөн болот, баягы нестабильностьта жүрөсүз да. Ал боюнча бул теманы бүгүн кеч прям энергия каяка кетет деген темада випте прям кеңири разбираться этебиз. Экинчи метод бул кайрымдуулук. Биз кайрымдуулук дегенде сөзсүз түрдө акча берүүнү түшүнөбүз, баягы кыйналгандарга акча бергенди түшүнөбүз. Бирок кайрымдуулук бул сооп иштер. Сөзсүз түрдө эле акча берүү эмес, кайрымдуулукка бизде эгер динге кайрыла турган болсок, жылмаюу дагы садака дейт да, жылмаюудан башталат дейт. Жөн эле бир адамга жакшы мамиле кылсаңыз дагы бул уже садакага кирет, кайрымдуулукка кирет. Жакшы сүйлөсөңүз, албетте жардам берип койсоңуз өтө сонун болот. Ким кайрымдуулук кылганда, жардам бергенде, даже обычный эле манты жасасаңыз, кошунаңыз менен бөлүшкөндө кандай сонун сезим. Себеби дегенде, сиз бирөөгө берип атканда эч кандай мааниси жок. Эмнени берип атасыз? Жакшы маанайбы, же бир кеңешпи, же жардамбы, же поддержкабы, же акча түрүндө жардам берип атасызбы? Эч кандай айырмасы жок. Главный сезим ошол моментте. Сезим да, мен берип жатам деген сезим. Сиз берип жатасыз, бөлүшүп жатам деген сезим. Демек менде бар ошол нерсе, менде көп. Жакшылыгыңыз менен бөлүшүп атасызбы? Демек сизде жакшылык көп. Акчаңыз менен бөлүшүп атасызбы? Сизде акча көп. Тамак берип атасыз бирөөгө, бөлүшүп атасызбы? Демек сизде продукт да көп. Могул жерде мышление болот, подсознанияга программа кирет. Изобильная программа, менде бар, менде көп болгон үчүн бөлүшүп атам деген программа кирет да, сизде ошодон кийин көп нерсе боло баштайт. Ошол сезим сиздин эмоциональный интеллектиңизди дагы бийик кылат. Кадимкидей жыргайт адам кайрымдуулук кылганда, жардам берип койгондо. Демек жардам берген адам жүрөгү чоң, пейлигенин, уже өзүңүздү жакшы адам сезесиз да, жардам бергенде. Даже көчөдөгү мусор жатса, мусорду алып урнага салып койгондо уже өзүң кандай сонун сезесиң. Законопослушный гражданин. Я молодец, мен мусорщикке жардам бердим. Өзүңө болгон сый-урмат өсөт. Ошондуктан бүгүндөн баштап көбүрөөк сооп иштерди жасаганга аракет кылыңыз, кайрымдуулук жасаганга аракет кылыңыз. Бул сиздин эмоциональный интеллектиңизди бийик кылат. Газды басасыз, максатыңызга оңой жетесиз. Прям көчөдө мусорду алып койсоңуз деле болот, подъездди жууп койсоңуз болот, жакшы тамак жасасаңыз соседиңизге берип койсоңуз болот. Даже акчаңыз жок болуп атса дагы кичине ошол 10%, 5% кыйналгандар менен бөлүшсөңүз болот. Канчалык сиз көп бөлүшсөңүз, жакшы маанайыңыз менен, жакшы сөзүңүз менен, жардамыңыз менен, ошончолук сиздин эмоциональный интеллект высокий, прям сезимдериңиз сонун болот. Бирөөгө белек кылганда, белек
белектен дагы белекти берип атканда мындай обратно бул мага ушул белекти кайтарат дебестен просто безвозмездно, мындайча айтканда без условий ошол нерседен мен жардам берип анан кайра жардам кайтат эмес. Анан бул жерде дагы бир нерсе кайрылып кетким келет. Мисалы көпчүлүк учурда адамдар жардам бергенде милдет кылып жардам берет. Кайрымдуулуктучу ушул моментке кичине токтолуп кетейин. Может сизде дагы бардыр ошол нерсе. Мисалы менде ошол нерсе мурда бар эле. Мисалы бирөөгө жардам берип алып, анан мен буга жардам бергем убагында деген мындай жүрөгүмдө бир сактап калчумун да. Бул уже эч кандай кайрымдуулукка тиешеси жок, бул уже сооп иш эмес, бул уже корыстная цель, мындайча айтканда сделка, бул уже бизнес. Мисалы бирөөгө жардам берип алып, аркасынан кайра ошол эле адамдан жардам күтсөңүз, или сиз ошол адамга жардам берип анан эртеси күнү сизге ал жардам бербей калса, кокусунан да убагында мен ушуга жардам берген элем, убагында мен пайдам тийген эле, эми карачы, менсинип карабай калды, жардам бербей атат дегенде, сиз ошол сооп иштериңиз моментально обнуляется. Бул жерде мындай да, биз бирөөгө жардам берип атканда, ал Кудайдан жардам сураган болот. Кудайдан сураган болот, Аллахтан. Аллах мага жардам берип кой, там акча жагынан или моралдык жактан бир жардам сурайт Кудайдан. Ошол моментте Кудай бизди тандайт. Тандап баарына жардам берип кой деп. Бизди тандайт себеби дегенде биз жакшы көрөт. Сен ошого татыктуусун деп бизди мындайча айтканда бийик деңгээлге. Эгер сиз бирөөгө жардам берип аткан болсоңуз, Кудай сизди тандап аткан болот. Бул сонун көрүнүш да. Демек Кудай сизди тандады именно. Бар жардам берип кой деп. Сиз жана адамга жардам бергенде, жардам берип атканда, Кудай сен ушуга жардам бердиң деп Кудай сизге башка жактан жиберет жана жардамдарды. Мисалы сиз деле жардамга муктаж болосуз да бүгүн эртең. Сизге Кудай дагы берет. Миң эсе берет. Бирок сиз жанагы милдет кылганда, мен аркылуу ушул өстү. Мен аркылуу адам болуп кетти. Мен муну адам кылгам деген или мен жардам бергем убагында мынткем дегенде баягы соогуңуз 0 болот. Кылган ихсандарыңыз, жасагандарыңыз, сооп иштериңиз обнуляется. И ошол момент Кудай сизге мындайча айтканда нааразы болот, капа болот. И сиз кайра жардам сураган моментте сизге жардам келбей калышы мүмкүн. Жардам бердиңизби, моментально унутуш керек. Ошон үчүн айтылат. Жардам бергениңе оң колуң көрүп, сол колуң көрбөсүн деген сөз ошол жактан келген да. Жардам бердиңизби, прям от души кайра кайтарат дебестен, ушудан кайтат дебестен айтып атпайбы, ал адамдан кайтпашы мүмкүн. Башка бирөөдөн кайтат. Сөзсүз кайтат. Кудай сөзсүз түрдө бизге кайтарат. Башка жактан кайтарат. Ошондуктан ушул моментте жакшылап эстеп калыңыздар. Жардам бергенден кийин забудьте. Всё, унутабыз. От души жардам бергенден кийин унутабыз. Мен мурда мисалы бирөөгө жардам берип алып, окуй вообще айтып аны кечке, мен сага жардам бергем го деп даже бетине айтып салат элем. Капа болуп, ошол мен жардам берсем мага кайра кайтарбады деп ошол адамга. Бүт ошо мурда кылгандарым 0 болуп калган да, мындайча айтканда. Кийин мен ушуну билгенден кийин аз жардам бердим, сразу унутуп калам. Ошол адамдан кайтпаса, капа деле болбойм, ойлонбойм деле, башка адамдан кайтат деп коем. Жардам алганда кайтарышым керек деп ойлоо, бул өтө сонун. Парида, жардам алганда кайтарышым керек. Сиз ошол адамга кайтара албасаңыз, башка бирөөгө кайтарышыңыз керек. Кудай сизге ошол моментте келдиби, сиз дагы бирөөгө жардам бергенди унутпаңыз. Кайтарышым керек деген карыз болуп калдым сезим, бул өтө сонун, благородный ыраазычылык сезим. Бул сонун. Жардам бердиби? Пожалуйста, колуңуздан келсе сиз да жардам бериң. Карыз болуп калдым деген бул нормальный нерсе да. Бирок ошол эле мезгилде сизге ошол жардамды Кудай жөнөттү. Ыраазычылыкты Кудайга айтабыз, эми ошол адамга дагы ыраазычылык айтыш керек. Эгер ал жардамга муктаж болсо, пожалуйста, жардам бериш керек, сөзсүз бериш керек. Кийинкиси. Бирок буну баарыбыз билебиз, баарыбыз эле жасай бербейбиз. Бул жерде аябай жакшы болуп көрүнгөнүбүз менен кайра эле эмоцияга алдырганда эмне болот? Баягы эмоциональный интеллект түшүп, кайра эле баягы абалга түшпөйлү деп атам. Канчалык деңгээлде биз ошол айткан сөздү аткарышыбыз керек. Могу жерде айтылып атабы, жазылып атабы, аткарышыбыз керек. Ошол адамга чыныгы ошол адамга айланышыбыз керек. Не показуха, не казаться, а быть дейт орустар. Көрүнүш эмес, ошол адамга айлануу, болуу. Действительно. Кийинкиси сүйүү. Убакыт аябай тез өтүп атат бүгүн. Ким сүйүп көргөн? Баарыбыз эле сүйүп көргөнбүз.
сүйгөндө адамдын эмоциональный интеллект өтө высокий, газ высокий, эмоциясын башкаруучулук деңгээли эмнегедир өтө бийик болуп кетет. Канча жашта болбоңуз, сүйгөн адамды просто жинине тийиш бул өтө кыйын нерсе да. Себеби эсиңердеби там особенно баягы детский, подростковый сүйүүдө апаң урушуп атат, биякта баягы свиданияны эстеп алып, күлүп отура бересиң. Недавно эле мен билесиңер турмушка чыктым, ошондо Аида айтып атпайбы, проблемасы бар, ал мага проблемасын айтып атат экен, мен болсом күлүп отурат экенмин. Мына жин болуп калыптыр деп мени кийин айтып атпайбы, мен сага проблемамды айтып, ыйлап сыктап атсам, сен болсом күлүп, башка жакты карап отура бергенсиң дейт да. Ошондо мен вообще сүйүп учуп жүргөн элем, бирөөнүн проблемасы, бирөө мени урушуп атабы, сөгүп атабы, эч ким менин эмоциямды түшүрө албайт болчу ошол моментте. Өтө баягы сүйүп калган адамды просто жиниң келтире албайсың да. Себеби дегенде анын эмоциясы 100% бийик, газы өтө бийик, аны эч ким түшүрө албайт да. Ал кайгырбайт, ал постоянно кубанат. Просто одна мысль о любимом, бир эле ой, бир эле сезим канчалык деңгээлде бийик болот. Бабочки в животе эстеп көрсөңөр, канчалык бактылуу элеңер ошол моментте, сүйүп калган моментте, свидание болуп аткан моменттерди эстеп көрсөңөр, канчалык сонун моменттер. Ошол моментте эгер сиз азыр сүйүү жок болуп калган болсо или сүйүү болгон болсо, эгер азыр жүрөгүңүздө сүйүү болгон болсо, куттуктайм. Сиз максатыңызга оңой жетесиз. Сүйгөн адамдар өтө тез жетет, себеби дегенде газ 100 болот постоянно. Постоянно газ 100 болот. Сүйүү бул эмне? Бул сезим, бул эмоция, бул химическая реакция. Анан көп жылдан бери уже жашаган болсоңуз, жолдошуңуз менен же аялыңыз менен, анан бизде кыргыздарда сөз бар, сүйүү балдарга өтүп кетет. Жок, өтүп кетпейт. Бул сүйүү, бул от да, просто отун таштабай койгонбуз, анан от өчө баштайт. От өчө баштаганда такыр өчүп деле калышы мүмкүн, анан сүйүү балдарга өтүп кетти дейт. Анан бул жерде көпчүлүк учурда сүйбөгөндөр болсо сүйгүлө эмне дейм, көпчүлүк учурда 80-90% адамдар ошентип ойлойт да, үй бүлөлөр. Бул жерде азыр аялдар көпчүлүк учурда, мен силерге бир секрет айтып коеюн деген, сүйүүнү кайра ойготсо болот, жандандырса болот, бул от да. Кайра эле от таштап баштайбыз акырынан, кичинеден. Мисалы азыр такыр өчүп калды дейли, сүйүүңөр жок, уже жанагы сезимдер жок болуп калды. Аны кантип ойготсо болот? Эми элестетиңиз, чоң келип, чоң отундарды салып койсоңуз, ал күйбөйт да. Кичине бир үлпүлдөгөн бир чок калса дагы, бар да по-любому чок калган үчүн азыр жашап атасыз. Эгер чок такыр жок болгондо, уже эки жака басып кеттиңер эле. Бир кичине чок бар, бир аз бар. Эми элестетиң, чоң мындай отунду салып койсо, эмне болот? Отун күйбөйт. Бул жерде эмоциональный интеллект сизди сүйгөндөн өспөйт, сиз сүйгөндө өсөт. Бул жерде сизди бирөө сүйсө, эмоциональный интеллектиңизге эч кандай таасирин тийгизбейт. Сиз сүйгөндө өсөт. Секрет. Сизден чыгыш керек ошол сезим. Сиздин эмоциональный интеллектиңиз бийик болот. Эгер сиз азыр мени сүйөт бардыгы, у меня будет эмоциональный интеллект высокий десеңиз, адашасыз. Сизден чыгыш керек сезим. Вы должны быть источником любви. Бул жерде азыр аялдар көп. Мен силерге секрет айтам. Эгер өчүп калган болсо, сүйүүңөр кантип ойготсо болот? Сразу чоң отторду таштабайбыз. Кичинекей саман, баягы эмне деп коет, самандардан таштап баштайбыз. Отту күйгүзөбүз, мындайча айтканда, кичинекейлерден баштайбыз. Айтып кеттим мен, сүйүү бул эмоция, сүйүү бул чувство, сезимдер. А логика бар жерде сүйүү жок. Көпчүлүк учурда эркектер булар логиктер, логический мышление. Ооба, чырпыктан баштайбыз. Логический мышлениясы бар адамдар, эркектер, аларда эмоция бар, бирок анчалык деңгээлде алар эмоциональный эмес, эмоциясын билдирбейт. Бирок алардагы эмоцияга зар. Мындайча айтканда, биз аялдар эмоцияны любой жерден ала алабыз. Мышыкты көрүп калсак ыйлап жүрүшүбүз мүмкүн, сонун бир күчүктү көрүп калсак, же болбосо күн сонун батып аткан болсо, күн сонун батып атат деп подружкабыз менен өшүп учурашабыз. Алар менен бир аз сүйлөшүп, бир сумочканы обсуждать эткенде дагы биз эмне кылабыз? Эмоциябыз менен чыгарып алабыз. Балабызды өп, эмоциябызды чыгарып алабыз. Кыскасы, биз любой жерден эмоция ала алабыз да. Аялдар биз аябай эмоциональный калкпыз. Биз эмоция кандай деле мындай зар эмеспиз, дефицит болбойт да биз үчүн. Бир кайгылуу музыканы угуп алып элеп алабыз, же кинону көрүп элеп алабыз.
эркектер эмоциясын башкарат, мындайча айтканда логикасы өтө күчтүү иштейт да, бирок алар ошол эле мезгилде ошондой биз жыргаган сезимдерге ээ болгусу келет. Бирок силер көрдүңөр беле, эркектерди достору менен учурашып кандай досум, мен сени сагынып кеттим деп мындай сүйлөшпөйт го. Кандай дос деле учурашып отуруп анан только логика тууралуу сүйлөшөт. Там политика, бизнес, акча, там башка бир темаларда сүйлөшүп анан келе берет. Ал жерде эмоция жок да, логика. Бир тууганы менен жолукса деле мурункуларын эстеши мүмкүн, же болбосо башка нерселер тууралуу сүйлөшүшү мүмкүн, бирок баягынтип бай деп эмоция албайт да. Эркектерди элестетсеңер, эч жерде эмоция жок. Единственный жалгыз булак, эркектер үчүн эмоция берүүчү булак бул аялы, сүйгөнү, жубайы. Эгер сиз дагы эмоция бергенди токтоткон болсоңуз, ал эмоцияга зар болот дагы, на подсознательном уровне ал ошол эмоцияны издей баштайт. Ошон үчүн көпчүлүк учурда эркектер аялдын көзүнө чөп сала баштайт. Себеби дегенде, ал эшикке чыкканда үйдө эмоция жок. Мисалы башында эмоция кандай деп түшүндүрүп берейин. Мисалы башында кандай сүйлөшчү элең, мисалы смскалар, каттар да, ал жерде кандай болчу мурда, жаным сагындым деп, эмне кылып атасың деп чалса, сени сагынып атам, эстеп атам, бүгүн кечке сени ойлодум, это уже эмоция да, ал айтып атканда анын жүрөгү элжирип эмоциялат. Анан кийин үйлөнгөндөн кийин эмне болот, смскалар мурда жаным сагындым, сени ойлоп атам, эстеп атам деп жазган болсок, эркелетип ошондой темаларда сүйлөшө турган болсок, кийин туалеттин бумага алып кел, күрүч алып кел, уже темалар жанагы эмоция берген токтотуп калабыз дагы. Үйдө дагы только балдардын кийимин алып бериш керек, там кредит төлөш керек дагы, башка темаларда сүйлөшүп калабыз дагы. Эмоция жок болуп калат. Дагы. Логикага өтүп кетет. Күйөөсү менен аялы дагы только логика. Логика убивает эмоции, чувства. Логика убивает чувства, эмоции. Ошондуктан дагы деле ойготсоңуз болот. Ал үчүн эмоция берип баштаңыз, комплимент айтып, акырын сразу айтып атпаймынбы, чоң отуну таштап койсоңуз ал күйбөйт. Чырпыктан баштайбыз. Акырын чырпык таштап, отту кайра жандандырса болот. Жылуу сүйлөп, эмоция берип, күлдүрүп, мурункуларды эстесеңер болот. Мисалы да, эсиңдеби деп, вообще такыр өчүп калган болсо, эсиңдеби таанышканыбызды деп, ошол күндөргө кайра кайтарсаңыз болот. Эсиңердеби, торсионный поле деген темада кайсыл эмоцияны эстесек, кайсыл эмоция болсо ошол нерсени тартабыз. Кайра ошол эмоцияларга келтирсек болот. Эсиңдеби, таанышканыбызда мындай болгон, андай болгон, балабыз төрөлгөндө мынткенсиң, анткенсиң, сен мага гүл берчи элең, экөөбүз кафеге барчу элек, или тамактанчу элек. Ошолорду эстетип, кайра сезимдерин ойготсоңуз болот. Анан ошол күндөрүм сагындым, сен мага мынтчы элең деп, анан жакыныраак болуп, тактильный жакындык дагы эмоция берет. Мисалы, сыйлаганыңыз, сыйпаганыңыз, жакыныраак болгонго аракет кылыңыз. Тутандырып, анан уже от күйүп калгандан чоң отундарды салсаңыз болот. Сүйөм, жаным деп кийин айтып баштасаңыз болот. Азыр резко эле бүгүн мен эмоция барышым керек деп туруп, тонна смс жазсаңыз, күйөөңүз сага канча акча керек деп баштабасын. Буга эмне болду деп, акырын, не переборщите с эмоциями. Эмне кылабыз дальше, кийинкиси? Сүйүүнү түшүндүк, сүйүүнү кайтарабыз. Сүйүү эмоциональный интеллект өтө высокий кылат. Кийинкиси. Ыраазычылык. Биздин эмоциональный интеллектти эң көтөрүүчү бул ыраазычылык. Адам ыраазычылык абалында жүрсө, не обязательно бир адамга, вообще жашоосуна, төрөлгөнүнө, жашап жатканына, угуп жатканына, көрүп жатканына постоянно өзүңүзгө эстетип турсаңыз, эмнеге ыраазысыз, жанагы күндөлүктө, азыр жанымда күндөлүк жок экен, как раз эртең менен тургандагы ритуалдар бар. Эртең менен туруп суу ичүү, аффирмация айтуу, визуализация жасоо, ыраазычылык айтуу башынан эле айтылып келип атат.
ыраазычылык айтышыбыз керек деп. Бул жерде контролго түшөсүз, күндөлүгүм сөзсүз алыңыздар. Ал жерде прям эртең менен жасоочу ритуалдарга галочка коесуз да. Эртең менен турдумбу, турбадымбы? Бир күн турбайсыз, 2 күн турбайсыз, анан 3-күнү уяласыз да, кой мен турайын деп сизди контролго салат, дисциплинага салат. Ыраазычылык айттымбы, айтпадымбы? Айта элек болсоңуз эстеп туруп айтасыз ошол моментте. Аффирмациямды айттымбы, айтпадымбы? Контролго салат да, аябай дисциплинага салат. Ошон үчүн ошол күндөлүктү алып алсаңар өзүңөргө удобно. Ал жерде муз таштамдынан арылуу, колесо баланса, ушу интенсивди эле ичине салып койгонбуз, күндөлүктүн ичине. Интенсивдеги бүт темалар деле ушул күндөлүктө баардыгы бар. Эртең менен турганда ритуалдар жасоочу, бизде ийгилик алып келүүчү биздин адаттар, жаңы адаттар. И прям жазылган. Күндөлүктү сөзсүз алыңыздар. Мен азыр жазып коем. Бишкекте каерде алсак болот? Алабукада уже таратылып атат, Москвада, Новосибирскиде, дагы кайсы шаарларда, Нарында, Таласта, Токтогул эми заказ алат, Жалал Абад. Мен жазып коем номерлерин. Просто звонок кылып эле ала бересиңер. Биз только оптум сатып атабыз. Оптум алам десеңиздер 10дон көбүрөөк заказ беришиңиз керек болот. Бир пачкада 10 штук 250 сомдон. Анан бизде оптумду алышып, анан өздөрү доставкасын төлөп, анан ошонун акчасын үстүнө кошуп сатып атышат. Ар ким ар түрдүү. Ал жерге уже мен жооп бере албайм, себеби дегенде биз оптум баада беребиз, анан калганы өзүнүн каалаган баада сатат. 300дөн 350дөн сатып атышат. Москвада 400-500гө чейин чыгыптыр. Себеби дегенде доставкасын өздөрү төлөп атат. Ошондуктан уже штучно алганда уже сиз башка баада аласыз. А биз только оптом иштейбиз. Санкт-Петербургда пока эч ким заказ кылган жок, бизге оптом ишиге эч ким кайрылган жок. Москвада сатылып атат. Жазып коем сабак бүтүшү менен номерлерин, кайсыл шаарда кайсыл ким сатып атканын. Көлдө бар уже сатып атышат, Таласта бар, Ошто, Кара Сууда. Кыздар оптом алып сатып атышат, таратып атышат. Ыраазычылыкка кичине да кайрылып кетелин, анан сабакты бүтүрөлү. Ыраазычылык абалында биз эмоциональный интеллект жүздө болот, постоянно. Ыраазы болгон адамда, жүрөгүндө ыраазычылык бар адамда коркуу, наалуу, стресс, депрессия болбойт да. Ошол эле мезгилде бир эле мезгилде сиз ыраазы да болуп, и жаман да көрө албайсыз. Бир эле мезгилде ыраазы да болуп, корко да албайсыз. Мисалы, эгер азыр коркуп аткан болсоңуз, бул ишиңизден эртең эмне болот деп кыжалат болуп аткан болсоңуз, же жүрөгүңүздө бир кайгы болсо, капачылык болсо, даже ошол эле адам бир адамга бир нааразычылык болсо, капачылык болсо, ошол моментте ыраазычылык издеңиз. Эмне үчүн ошол адамга ыраазы болсоңуз болот. Даже жамандык кылып сиздин жашооңузду талкалап койсо дагы, сизге какой-то опыт берди. Сизге ошол жакшы жаманды айырмалаганга көзүңүздү ачты. Ошол адамга сөзсүз түрдө ыраазычылык айтканда баягы ненависть, ичиңизде болгон капачылык, бүт негативный эмоциялар кетип калат. Себеби дегенде айтып атпаймынбы, ыраазычылык менен ненависть, капачылык бир жерде турбайт. Ыраазычылык бар жерде уже башка сезимдер ойгонот, башка эмоциялар. Ошондуктан ар дайым ыраазычылыкты унутпайбыз. Просто эмнеге ыраазымын деп ар жарым саатта өзүңүзгө суроо берип турсаңыз болот. Күндө контролдоп, азыр эмнеге ыраазымын? Көрүп атканыңызга, угуп атканыңызга, жашап атканыңызга, сүйлөп алганыңызга, баса алганыңызга өтө ыраазычылыкка айтам десеңиз толтур. Балаңызга, уулуңузга, күйөөңүзгө, ата энеңизге, бир тууганыңызга, ичкен сууңузга, жеген наныңызга толтур ыраазычылык айтам десеңиз, тынбай ыраазычылык айтып жашап көрүңүз. Мен сиздерге гарантия берем. Бир ай дебейм, 3 ай ар күнү эртең менен туруп ыраазычылык жазып көрүңүз. Жок дегенде 5-6 ыраазычылык, и күндүзү дагы контролдоп эмнеге ыраазымын азыр. Постоянно жүрөгүңүзгө ыраазычылык айтып жүрсөңүз, мен силерге гарантия берем, 3 айдан кийин сиздин максаттарыңыз өтө тез орундала баштайт. Эмоциональный интеллект өтө бийик болот, газ өтө бийик болот. Ден соолугуңуз оңолот, иштериңиз оңолот, жумуштарыңыз оңолот, бүт жолдоруңуз ачылат, мамилеңиз оңолот, айлана чөйрө менен. Кадимкидей өзгөрөсүз бардык жактан. Колесоңуз жок дегенде 2-3 ступенькага көтөрүлөт 3 ай, 4 айдын ичинде. Постоянно ыраазычылык айтсаңыз. Бизге Асель Сыдыкова, Тони Робинс аябай көп айтат ыраазычылык тууралуу. Тони айтып атпайбы? 3 месяца будьте благодарными. Прям ошол сезимде жүргүлө дейт. 3 месяца. Анан айтып атпайбы, эгер 3 айдан кийин дагы сен ыраазычылык айт, тынбай ыраазычылык айт, чындап жүрөгүң менен жашооң өзгөрбөсө, келип бетиме түкүргүлө деп атпайбы? Я готов дейт ответить.
бирок мен ошол күндөн баштап ыраазычылык айтып баштадым. Ушул качан бардым мен Тониге? 2018 февраль. Уже 4 айдын ичинде карыздардан кутулдум да, элестетсеңер. Постоянно эстейт элем да. Неге ыраазымын деп. И ыраазычылык айтып атып, карыздарыман кутулдум, жаңы статустарды ачтым. Ыраазычылык айтып атып, ден соолугумду оңдодум. Бардык колесому азыр 9-10го көтөрүп алдым. Башындагы колесону көрсөңөр ыйлайт элеңер. Бардык ушу ыраазычылыкты унутпайбыз постоянно. Азыр убактыбыз аз болуп калды. Биз бүгүн ковидке анализ тапшырышыбыз керек. Эртең учабыз го. Ошого медитацияга бүгүн жетишпей калдык. Эртең эфир болот. Эртең мененки таңкы эфир болот. Кечки эфир бүгүн болот. Эртең кечки эфир болот экен. Эртең кечки эфир болот. Кичине эртерээк болушу мүмкүн. Себеби дегенде эртең биз түнү учабыз. Бүгүн кечки эфир болбойбу мен айта албай калам. Жазып коем, себеби дегенде бүгүн кеч планыбыз бар эле. Может запись жиберем. Түз эфир болбой калышы мүмкүн. Же может эртерээк өтүп калышы мүмкүн. Саат 9-да эмес, может эртерээк, там саат 5-те. Себеби дегенде бүгүн кеч планыбыз бар эле. Виптегилер бүгүн саат 5, там 4-төрдө болуп калышы мүмкүн эфир. Таттыбүбү Самарежи, пожалуйста дейт. Не пожалуйста, мен түшүнбөдүм. Таттыгүл толук жазсаңар, мен вообще окуган жокмун, чатты окуп отурганга убакыт жок. Азыр просто отуруп алып, сабак бүтүшү менен эмнеге ыраазымын, блокнот ручкаңызды алып жазсаңыз болот. Муну 4 нерсени жазсаңыз болот. Кечиримдүүлүк, капачылык боюнча кимге капасыз, кимге кечиришиңиз керек жазасыз. Кайрымдуулук, кандай кайрымдуулук иштерин жасайсыз, эмнеге кантип өзүңүз жардам бересиз. Мисалы, кайрымдуулук дегенде айтып атпаймынбы, не обязательно акча берип, просто жардам. Кимге кандай жардам бере аласыз жазыңыз. И сүйүү барбы жокпу, кантип сиз сүйүүңүздү көтөрөсүз, кантип жогорулатасыз, и ыраазычылык, эмнеге ыраазысыз. Ушул нерсени эмне кылыш керек, аткарыш керек болот. Эми жөнүнөн эле жазып койбостон аткара турган болсоңуз, сөзсүз түрдө сиздин эмоциональный интеллект өтө бийик болот. Якутияга келиңизчи дейт. Кээ бирде бир кызыктай эле нерселер жазып бересиңер. Азыр барам Якутияга. Күлкүм келтиресиңер. Бул жерде кыздар онлайн болуп атат сабак, азыр бардык шаардан көрүп атасыңар. Ошого ыраазы болгула. Мен кантип барам эми азыр Якутияга, ойлонуп көрсөңөр өзүңөр. Азыр ушул турушта кантип барам? Логику включите, пожалуйста. Москвага барам, болду, келем. Мен 6 айлык боюмда бар, күйөөм бар. Көчөдө ар жакка тентип жүрө турган убактым да жок. Москвага барат экенсиз го, Якутияга келесизби дейт. Сиз Москвага келиңиз, Кыргызстанга келиңиз, Ошко келиңиз, надо будет. Мен астыңызга барайынбы? Сураныч, ошого нерселер жазбагылачы, ноокатка келчи, Баткенге келчи. Онлайн сабактар, онлайнга ыраазы болобуз. Любой шаардан көрө аласыз. Анан колум жеткен, бутум жеткен жерлерге барып атам. Чоң шаарларга. Анан Якутияга бара албайм. Кечирип койгула, ал жак өтө эле алыс мен үчүн. Өмүр баяңын аягын жөнөтөсүм дейт. Хорошо, азыр жиберип коем. Пока. Аткарабыз заданиялар, не расслабляемся, азыр барып алып, сабак бүтүп уктабайбыз, дальше аткарабыз, Анан уже бизде фундамент жабылып атат, фундамент. Психология уже бүтөт. Эми эртеңден баштап башка темаларга өтөбүз. Навыктарга, жөндөмдөргө өтөбүз. Уже мынчалык деңгээлде эмоциональный болбойт сабактар. Эми только жөндөмдөргө өтөбүз. Ыйлаганды токтотобуз, эми тазаланып бүттүк, фундаментти куюп алдык. Эми дуалын курабыз. Биз только жөндөмдөргө өтөбүз. Лидерство, бренд болуу, кантип адамдар менен мамиле курабыз, кантип оратор болобуз, кантип сатабыз, кантип бизнес команда курабыз. Ошондой темалар болот мындан кийинки темалар. Уже фундамент куйдук, психологияны токтотуп, эми техника, фишкаларга өтөбүз.